Украина мыстабой дегендерге күлкүм келди. Геополитикада бале барбы? Кимдин идеясы ал? Эки дүйнөнүн согушунда чымын өлдү болбойлу? Эл чындыкты билсин. Украина биз силер менен дешкен акмактарга болуп жаткан окуяларга ой жүгүртүп, калыс анализ кыла албаган, башы жетпеген жерге тумшугун тыгып тынч олтура албаган акмактар көбөйүп кетти арабызда. Москвада 15 кыз түрүлүү өрттөлүп кетишкенде алардын тагдырына кайдыгер эле карап коюшкан. Укук коргоочу сөрөлөр батыштын артын жыттаган кесепеттер каяктагы Америкада өлгөн негрдин укугун колдоп көчөгө чыгышкан бир убактарда. Атамбаевдин мезгилинде куугунтук көрүшүп түрмөгө түшкөн азаматтарыбыз жөнүндө ойлоп да коюшпаган. Ошол жатпарастар Белоруссиядагы Тихановская деген батышчыл дууранын төңкөрүш кылуу максатында уюштурган тополоңуна барабыз дешип атандашып калышканын да билебиз. Мына эми Украина биз силер менен дешип дагы бир шойкомдун башын чыгарып жатышат. Дал ушул бузукулар өткөндө эле Казакстанга жоокерлерин жөнөтөм десе, Ташиевди туш тараптан талап жеп коюша турган болушкан. Украинада эмне болуп жатат деген ой баштарына да келбейт. Улуу ата мекендик согуштун залакасы тийбеген үй калган эмес. Ар бир азыркы кыргызстандыктын ата-бабалары ошол согушка катышып, канчалары жаракаттар менен келишти, тең жарымы батышта калып кетишти. Улуу ата мекендик согуш биздин да тарыхыбыз. Украиналыктар фашисттердин идеологиясын колдошу, орустарды баскынчы катары көрсөтүп жатышпайбы? Ошол баскынчылардын арасында биздин аталарыбыз, абаларыбыз да бар болуп жатпайбы? Гитлердин кукласын жасашып, дүкөндөрүнө сатып калышты. Жуковдун жана башка белгисиз жоокерлерге арналган эстеликтерди талкалашып, алардын ордуна бандит Бандияранын айкелин орнотуп, аны баатыр дешип көчөлөргө атын коюп алышты. Орус тилин сүйлөгөнгө тыюу салып койду. Орус садиктерди, мектептерди жаап салышып, айласы кеткен Донецк, Луганскидеги русскоязычный эл наразычылыктарын билдиришип, өз алдынча бөлүнүп жашагысы келишти. Бул алардын демократиялык укугу. Крымдын эли 96% Орусияга кошулабыз дешип референдум өткөргөндө эле Донецк, Луганскта ошондой жолду тандашты. Демократияны бетине туткан биздин шыртеки ару жоктур. Демократия деп шуңарды башыңарга кийип алып көчөгө чыгасыңар күн аралатып. Ошондой эле демократичный болсоңор украиналык фашисттерди эмес, Донецк, Луганск элин колдоп чыгышыңар керек эле. Донецк, Луганск биз силер менен деп чыксаңар анда түшүнөт элек. Путин орус тилдүү элди эч качан коргулганга жол бербейт. Согушту Путин эмес, Американын жугунтусуна тойгон Параша менен клоун Зеленский баштап жатпайбы? НАТОнун шүмшүктөрү Украинага жайгаша турган болсо, бир эле Орусияга эмес, Союздан таркаган 15 республикага дагы зыяны тиет. Башканы айтканда да батышчылар жакындаган сайын Отунбаеванын жылаңачтарынын сейин чымартты өздөрүнүкү кылышып, Борбор шаарынын так ортосуна берген ЛГТБнын шерменделеринин күнү туулуп калбайбы? Азаттык, Клоп жана башка НПО уюмдарынын көктөн издеген тумшугунун түбүнөн чыгып, жүйүндөрү жатып калып жатышпайбы? Бул уплас уюмдар, бул бузук адамдардын чыныгы тилеги. Батыш өлкөлөрү Кыргызстанды басып алса экен, өздөрүнүн шерменде идеологиясын кыргыздардын турмушуна аралаштырсын дешип, ак эткенин так этип жатышпайбы? Кыргызстандын эле соц тармактагы бардык жаңылыктарын уксаң, орустарды Донецк, Луганск жоокерлерин жекчилдер дешип сайрап жатышат. Өздөрү деле түшүнүшпөйт эмне деп жатышканын. Менимче жекчилдерден сөз алар үчүн жакшы сөз, ширин тамак, кооз кийим же сонун адамдар деген түшүнүктө окшойт. Антпегенде жекчилдер Украинанын жоокерлери болуп жатышпайбы? Өз элин ого аткан кече эле бир мамлекет эмес беле ошолор? Азаттыктын сөзүн көчүрүшүп алышып, попугайлар окшоп, жекчилдер дей бербей, бир аз ойлонушуп, текстин кээ бир жерлерин оңдоп алышса болот да. Ар бир адамдын өзүнүн кетип жаткан багыты, колдонгон туруктуу принциби, алдына койгон беке максаты болуш керек да. Мисалга, Азаттык Гитлер жакшы деп койсо, аларды колдоп, хай Гитлер деп кыйкыра бербей, Украинаны колдоп, Украина биз сени мененбиз дегенибиз орустарга каршы чыкканыбыз. Башканы айтканда да Орусияда жүргөн миллиондогон эмгек мигранттарын ойлоп болсо да, бир жерибизде кысып олтурушты үйрөнөлүчү бай болгурлар деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүндү. Президент Садыр Жапаров дыйкандарга жана фермерлерге кайрылды. Бул тууралуу өлкө башчы Facebooктагы баракчасына жазып чыкты. Жаздын бир күнү бир жылга тете деген акыл сөз талаа иштердин маанилүүлүгүн тактаасын туюнтары талашсыз. Жаш жарыш деп убакытты текке кетирбей жабыла жер айдоого өткөн эмгекчил элибиз да бул сөздүн маанисин жакшы билет. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Жазгы талаа иштерин ойдогудай өтүшү сөзсүз түрдө каражат жумшоо менен коштолору турган иш. Мамлекет дыйкандарыбызга колдогон келишинче кол кабыш кылып арзан насыяларды берип баштадык. Жакындан бери 3 жылдык мөөнөт менен 6%дан насыя ала баштадыңыздар. Бул насыяларды өкмөттүк банктар аркылуу берип жатабыз. Жалпысынан айыл чарба багытына арнап жеңилдетилген насыя берүүгө 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мунун ичинде 1 миллиард 500 миллион сом үрөн сатып алууга, 1 миллиард сом ирригация тутумун жакшыртууга, калганы дыйкандар менен фермерлерге 3 жылдык мөөнөткө насыя берүү
үчүн бөлүндү. Жакындан бери үрөндүн алды келе баштады. Жалпысынан 16 000 тонна жогорку сапаттагы үрөн сатылып алынды. Бул үрөндөр мурда карызы бар барына жогуна карабастан дыйкандарга 4,5% үстөгү менен 2 жылдык мөөнөткө берилип жатат. Дагы бир баса белгилей кетчү жагдай буга чейин насыя алгандан кийин аны максаттуу иштерге жумшабай койгон учурлар арбын эле. Жер айдоого алынган насыяга той бермей, үй оңдомой, машина сатып албай жана башка даттарыбыз болгонун эч ким танбастыр. Андыктан сиздерден сураныч, эми андай кылбастан бирди экини 2-3 кылып алганга жетишсеңиздер жакшы болот эле. Алмайдын бермейи бар дегендей, алган насыяны сөзсүз төгүш керек экенин унутпасаңыздар. Быйыл дыйкандардын бир бөлүгү алса, кийинки жылы экинчи бөлүгү, аркы жылы үчүнчү бөлүгү насыя алуусуна шарт түзүп беришибиз керек. Бул акчаларга завод-фабрикаларды куралы деген сунуштар болду, бирок завод-фабрикаларды ишке киргизүү үчүн 3-4 жыл убакыт керек болот. Ошондуктан былтыркы таза кирешени дыйкандар менен фермерлерге берели деген чечим кабыл алдык. Себеби сиздер быйыл мол түшүм алып тамак аш коопсуздугуна салым кошуңуздар керек. Биринчи кезекте элдин курсагы тоюш керек жана тамак аш коопсуздугу камсыз болуш керек. Алган түшүмүңөр сатылбай калбайт. Өкмөт тараптан ар тараптуу жардам берилет. Ал эми завод-фабрикаларды курганга Кудай буйрса быйылкы кирешелерибизди жумшайбыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай колдосун, күч-кубат берип түшүмүңөр мол болсун деп жазып калтырган президент. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Марлен Маматалиев жол кире 10 сом болот. 2 айдын ичинде мектеп окуучуларына жол кире 10 сомго төмөндөтүлөт. Мектептик автобус пилоттук долбоору киргизилет. Бүгүнкү комитеттин отурумунда мектеп окуучуларына болгон жол киренин төмөндөтүүнүн маселесин козгогон депутат Марлен Маматалиев көптөгөн үй-бүлөлөрдө коомдук транспорт менен жүргөнгө бир нече балдар мектепте окушат. Жол киреге каражаты жетишпегендиктен балдар жөө барышат. Кечигишет болбосо мектепке барбай дагы калышат. Үй-бүлөлүк бюджетке коомдук транспорттун тарифи өз кедергисин тийгизүүдө деди. Ошондой эле мектеп окуучулары үйдөн мектепке жана кайра мектептен үйгө бекер ташуучу мектептик автобус пилоттук долбоорун киргизүүнү сунуштады. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал. Владимир Зеленский украиналыктарга кайрылуу жасады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Луганск жана Донецк элдик республикаларынын көз карандысыздыгын тааныгандан кийин украиналыктарга кайрылуу жасады. Президент өз видео кайрылуусунда орус бийлигинин аракеттерине карабастан Украинанын чек аралары өзгөрүүсүз каларын белгиледи. Мындан тышкары ал Орусиянын Луганск жана Донецк элдик республикаларынын таануусу Минск келишиминен автоматтык түрдө чыгууну билдирерин айтты. Украина лидеринин сөзүнүн маңызы. Украина тынчтыкты каалайт жана тынчтык жолу менен гана барат. Зеленский Донбасстагы кырдаалды дүйнөлүк лидерлер менен талкуулоого жетишти. Консультациялар уланат. Украинанын Арман саммитинин чакыруу демилгесин көтөрүүдө өлкөнүн чек аралары коопсуз корголот. Бардык батыш өлкөлөрү Украинаны колдойт. Украина өзүн өзү коргоого укуктуу. Азырынча башаламан аракеттерге барууга негиз жок. Украиндер өз жеринде эч кимден жана эч нерседен коркпойт, эч кимге эч нерсе бербейт. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов өлкөдө пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу керектигин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстанда пенсия курагын жогорулатуу керек деп билдирди. Бул тууралуу чиновник 17 февралда социалдык фонддун пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу демилгесин талкуулоо боюнча парламенттин жыйынында айтты. Ошондой эле пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу керек, бул дүйнөлүк практика. Биздин кошуналар дал ушул кадамга барышты. Бирок биз баарын таразалап көрүп чечим кабыл алышыбыз керек, деди Байсалов. Учурда Кыргызстанда пенсияга чыгуу курагы аялдар үчүн 58 жаш, эркектер үчүн 63 жашты түзөт. Ошондой эле пенсияга эрте чыгууга жеңилдик алгандардын тизмеси бар. Мисалы, ал тизмеге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, бийлик тоолуу аймакта жашап иштеген кыргызстандыктар кирет. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин.